Siz özümüz takay girgen saytların tizmesini maha bere alasız mı? Ова, анын içinde ekstremistik деп табылган клоп, Кыргызстанда качан эле бөгөттөлгөн TikTok жана порно сайттар дагы бар. Мага бербесеңиз керек. Бирок Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевкечи, ал атайын кызматтын башка өкүлдөрү сыяктуу эле сизден сурап да койбойт. Эгерде сиз азыр Кыргызстанда жашасаңыз, ар кол сайттарга VPN жок эле кирип жүрсөңүз, УКМК анын баарын көрүп турат. Жогоруда мен санап өткөн сайттарга киргениңизди деле көрөт. Ошондо мындан кандай сабак алабыз? Эгерде сиз Кыргызстанда болсоңуз, интернет менен такай иштесеңиз же көп отурсаңыз, анда сөзсүз VPN колдонушуңуз керек. VPN аркылуу бөгөттөлгөн сайттарга кире аласыз. Алар TikTok, Клоп жана айрым порно сайттар болушу мүмкүн. VPN жандырылса, атайын кызмат кайсы сайтка киргениңизди биле албайт. Баса, браузерге жашыруун же башкача айтканда инкогнито кирсеңиз деле атайын кызматтан жашына албайсыз. Биз колдонгон жана ишенген VPN-дердин тизмеси ушул видеонун баяндоосунда болот. Биз көбүнчө акы төлөнүүчү VPN сунуштайбыз. Анткени Бекер VPN алдамчыларга, атайын кызматтарга же башка компанияларга маалыматты сатышы мүмкүн. Акысыз VPN-дерден азырынча Торду сунуштай алам. Канымыздар үчүн чоң рахмат. Сиздер менен сизде сүйгөн экстремист Ринат Тухватшин болду. Бул видеого жактырууну басуу же бөлүшүү Кыргызстанда кооптуу болушу мүмкүн. Ал эми өз атыңыздан лайк басып же бөлүшүп жаткан болсоңуз, VPN сизге жардам бере албайт.